Чымбай айылынын тургундары үчүн уюштурулган китеп окуу сынагына кошкон баа жеткис салымыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздин колдооңуз менен билимге болгон кызыгуу артып, жаштардын жана улуулардын китеп окууга болгон сүйүүсү күчөдү. Бул саамалык коомубуздун өнүгүүсүнө чоң салым кошуп, келечек муун үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Сизге ден соолук, ишиңизге ийгиликтер, ар дайым жакшылыктын жарчысы болуп жүрүшүңүздү каалайбыз деп Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акимдин орун басары, Өзгөн райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Максат Тургунбаевич сиздерге ыраазычылык кат жолдоду. Ол чыгып коюңуздар, эжекке чыгып коюңуздар. Чыгып койсоңуздар, туугандардан. Чыгып коюңуздар. Жогорудагы ыраазычылык баракча Абсаттаров Мирлан Абдыкайымовичке. Уулу Сыргак, сен окшойсуң, а? Ушул уулу жогоруда биздин иш-чарабызды ачып берди. Сыргак сенден сураныч, бул иш-чараны мындан ары токтотпостон Дөң булак айылынын мектептер, мен башка мектептеримде ушундай иш-чараны өткөрүшүн каалап жатам. Анан Өзгөн районунун мектептерине жайылтууңду суранам. Бул баракчаны эми дагы бир жолу окуп берейин. Анткени ушул иш-чараны ар бирибизге жеткирип, тарыхын айтып, биздин келгенибизге дагы көмөктөшүп, болбосо базар күнү биз жумуштарыбызды кылат элек дегенге да карабастан бизди ынандырып алып келген ушул мектептин директору Парпиев, урматтуу Парпиев Мыктыбек Тороканович, Чымбай айылынын тургундары үчүн уюштурулган китеп окуу сынагына кошкон баа жеткис салымыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздин колдооңуз менен билимге, жаштардын, уулдардын китеп окууга болгон сүйүүсү күчөгөн Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, Өзгөн райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы сизди куттуктоо жөнөттү сизге. Чоң рахмат. Чоң рахмат, кол чаап турабыз. Негизи бардыгыңыздардын салымыңыздар бар. Ошол бизге эң чоң спонсор болгондорго ушул ыраазычылык баракча берген биздин жетекчилерге чоң рахмат. Анан мени кошпой эле койгула деп айттым эле мен булардын тизмесин берип атканда. Бардык кылган ишибиз Кудайдын ыраазычылыгы үчүн, анан ушул элдин ийгиликке жетиш үчүн чын жүрөктөн кылып атабыз. Буюрса мындай иштерге дайым даябыз, колдон келген иштергечи. Азыркы дагы биздин ушул Чымбай айылынан чыккан таланттуу окуучубуз, окууну бүткөн, окуучубуз деп койсок болот. Акматжанов Берике туулган жер деген ыры менен кол чаап коюңуздар. Барыңыздарга калган жакшыларга кабыл болуңуздар. Kızıl sunun susuları balcıktan kandan tuğumuzdan bulgan cerinin susun sarıldı çürüsem dağı alı saranda acırdım gelbek sanamdan ağlaydı basın devaykani atalardın kevin sabına. Дөң булак айыл өкмөтүнүн ушул башчысынын орун басары ушул Коконов Эрнистбек Садыбакасович, Дөң булак айыл өкмөтүнүн социалдык маселелер боюнча баш кадиси Эргеш уулу Тилек мырзаларды чакырып коелу, кол чаап коюңуздар. Урматтуу Чымбай айылынын тургундары,
жана келген меймандар. Китепкөй айылынын долбооруна жалпысынан катышкандардын саны 250-ге жетти. Бул аябагандай сонун натыйжа деп эсептейм мен. Кудай кааласа ушундай долбоорлор тез болуп турса, Чымбай айылынын жаштары көп билимдүү адамдар чыгышына ишенем да. Бул долбоорду дагы башка айылга өткөрүүгө өкмөт башчыга сунуштайм, буйруса. Бул көрүп отурам, аябай бизге керектүү долбоор экен. Айрыкча ушу мектеп окуучуларына, жаштарга Бишкек шаарындагы ушул долбоордун демөөрчүлөрүнө жана мына кут билим окуу тарбия комплексинин мугалими мына Комарбек уулу Сыргак агайыбызга жана мектеп директору Мыкты агайга терең ыраазымын. Ушундай иш-чараны өткөрүп, ушу азыр көздөрүңүздөн көрүп турам, балдарыңыздар жакшы орунга жетишип, ата-энелер дагы бир сыймыктан алып отурасыздар. Буйруса ушул Кудай кааласа балдарыңыздар жакшы бир мамлекетке кызмат кылып, жана өзүнүн ордун табат деген ойдомун. Жана ушул демөөрчүлөргө өкмөт башчы Батаев Дүйшөн Мамасаевдин атынан жана ушул өзүмдүн атыман куттуктап коюшка уруксат бересиздер. Жана биздин дагы арзыбалган белектерибиз бар эле, тапшырып коюшка уруксат бересиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу Чымбай айылынын тургундары. Өң Булак айыл өкмөтүнүн ыраазычылык каты менен төмөндөгү Чымбай айылынын тургундары үчүн китеп окуу сынагын уюштурууга жакында жардам көрсөткөндүгү үчүн мектеп директору Парпиев Муктубек ыраазычылык каты менен сыйлаган. Ошондой эле ыраазычылык каты менен Чымбай айылынын тургундары үчүн китеп окуу сынагын уюштурууга жакындан жардам көрсөткөндүгү үчүн Манас Мукай сыйлаган. Ошондой эле ыраазычылык каты менен Чымбай айылынын тургундары үчүн китеп окуу сынагын уюштурууга жакындан жардам көрсөткөндүгү үчүн Кумарбек уулу Сыргакбек сыйланды. Түркбаев Азизбек сыйланды. Биздин спонсорлордон Бабаев Айбек сыйланды. фондто аксакалдар тапшырып коет, буюрса. Авам чакырганбыз. Түркбаев Элчибек агайсы. Чыгып коюңуз. Рахмат, сыйларыңыздар кут болсун. Чоң рахмат сиздерге да берип бергениңиздерге, ишиңиздерге. Мисалы, ошол 2000 сом, 3000 сом бул акча маселесин эмес, болгону ошол бизди колдогон акаларыбызга ошол долбоорубузду угуп, ушундай уюштуруп жардам берели. Мындайча айтканда, жакындан жардам бергендерге ушундай бир ыраазычылык баракча берген биздин жетекчилерге рахмат. Бул ошол ишкерлердин дагы мындай кийинки иш-чараларга демөөрчү же уюштурууга салым кошот да. Бул кубанычтан мындайча аларды колдоо. Алар да буйруса бул ишти улантат деп ойлойбуз. Азыр эми биздин Алтынай деген кызыбыз жакшы ырын тартуулап берет экен. Кол чаап коюңуздар. Жашыл жибекти жанынан
чоң рахмат. Талантың өркүндөй берсин. Азыр эми окуучуларыбызга кезек берели. Ошол Поляна китеби менен сахналык көрүнүш аткарышат. Абдурасилова Зирегүл эжекенин классы. Азыр колдоп туруңуздар, урматтуу биздин катышуучулар. Ошол Коноктор, кош келиңиздер. Биздин айылдагы жана биздин мектепке берилген китеп конкурсу боюнча Китепкөй айыл деген конкурсту уюштуруп жаткан Сыргак чагасага чоң рахмат. Азыр биз 5-класстан баштап 8-класска чейинки окуучулардын китеп окуу конкурсунан кийинки аткарып берген көрүнүшүнө көңүлүңүздөрдү бурабыз. Ашканага кирди. Негизи шашмажан эмес, бирок бүгүн бир нерсе болгондой. Нэнси мисс Поллини таң калуу менен карады. Нэнси деп жатам, айыр. Канча айтам сага? Мен сүйлөп жатканда ишинди коюп мени угуптур деп. Кечиресиз, өзүңүз батырак келиште октот болду. Мен сага актан деп жатамбы? Жон гана мени угуптур деп турам. Ишиңди бүтүрөр заман чатырдагы чакан бөлмөнү жыйнап чык. Паянна Уиттер деген 11 жашар жеңим келет. Мындан ары биз менен жашайт. Арада Сары чаччан, кызыл чабар көйнөкчөн кыз деп айтылыптыр. Бул маалымат сага жетиштүү деп эсептейм. Сиз мисс Полянасызбы? Ооба, мен мисс Полянамын. Жүрүңүз, мен сизди сайжеңизге алып барайын. Полянна, эже мени багып алганыңыз үчүн абдан ыраазы болдум. Мурун бизди кайрымдуулук фондунда гана бакчу. Сизге абдан ыраазы болдум. Полянна, алысыраак турсаң, кимге окшош экениңди көрөйүн. Албетте, сизди көрүп, мени көрүүгө уруксат берип, мүмкүнчүлүк бербей койгон окшоймун. Менин бетимде сепкилим бар. Атам окшош элем. Атаңды кой. Жүрү, мен сени бөлмөңө алып барайын. Бул жер сенин бөлмөң болот. Эгер оокаттың же чемоданың болсо, Нэнси келип жайгаштырып берет. Ушундай болоорун билгем. Сени мындай абалда көрүү мени кайгыртып жатат. Кана, ачкычыңды берчи, сенин кийимдериңди жыйыштыралы. Билем. Картиналар бар деп эңсегем. Көрсө бул жак бош гана бөлмө турбайбы? Бул жакты карачы, абдан кооз турбайбы? Бул жакта картинасы жок эле абдан сулуп турбайбы? Күзгүнүн жоктугу дене мени кубантат. Өзүмдүн сепкилимди көрүп, маанайым түшпөй турса болду. каттуу келаткан машина сүзүп кетти. Кырсык кандай болгонун күнөө кимде экенин эч кимге белгисиз. Чоң рахмат. Зирегүл көрдүңүздөр, ушул китептин ичиндеги окуяны аткарып берип атат да. Демек биздин ушу жалпы команданын мындайча айтканда уюштурган иши текке кетпептир да. Ушул китептин ичиндеги окуяны аткарып берген өтө сонун. Эми азыр кийинки кезекти бизден дагы бир биздин негизинде сонун ага эжекелерибиз бар да. Бизди окуткан дагы бир эжекебиз таланттуу. Демек ушул иш-чарага жөн эле өзүнүн кыймыл аракети менен эмес, өзүнүн таланты менен дагы салым кошулат биздин ага эжекелерибиз. Азыр кийинки кезекте Кахарова Гүлнар эжекеге берели. Өзүнүн талантын көргөзүп берет сиздер үчүн буюрса. Болуп жаап туруңуздар. Мыктылыкка жетишүү кубаныч эмеспи? Алыстан окуучулардын келгени жагымдуу маана эмеспи? Деген сөз менен мен сөзүмдү баштамакчымын. Саламатсыздарбы бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, абалар, агалар, эже сиңдилер, мектеп окуучулары, баарыңыздарды бүгүнкү иш-чара менен чын дилимден куттуктаймын. Ден соолукта болуп, дайыма китепти тез окуганды үйрөнүшүңүздөргө тилектешмин. Кимдер билбейт, кандай жолдон келдиңер, кыйналдык деп
Жатпай иштеп бердиңер. Кылган кызмат ак эмгектен үзөрүн элдер күбө мугалимдер билдик биз. Сан миңдеген бир кездештүү иш-чара баарыңарга саламдашат ул кыз. Ушул жигит жетилиптер мыкты деп уккан көргөн айтып калат жакшы кеп. Өз ордунду табар мезгил келдеми, өрүш алгын өйдөлөй бер Сыргакбек деп сөзүм айтайын. Чоң рахмат эжеке. Коюн. Биз 11-класс 2011-жылы бүттүк да, анан мектепте окуп жүргөндө кызыктуу окуялар болот экен да, биз акыркы бүтүп атканда 11-биз дегенде кичине эме болот экен, сезим болот экен. Анан биз балдар 3 класс бүткөнбүз. Ойноп, мындайча ой өрттү, жалпы тестилөө сынак университетке ошону тапшырып өтөбүзсүң да. Ошого катталбай жүрө бериппиз да. Эжеке артыбыздан чуркап жүрөт. Акыркы убакыт калды, катталгыла депчи. Ошентип 22 майда тест болот эле. Бизде ошол акыркы күндөргө чейин артыбыздан чуркап жүрүп 20 майда каттаткан да ошол өрттүгачы. Ошол кийин эстеп алып, ошо эжекелерибизге рахмат дейткесин да. Кийин түшүнөт экенсиң да көп нерсени, анан бирок өткөн нерселерде эсиңде болот экен. Ошо эжекелерибизге рахмат сизге. Жалпы эжекелер биз үчүн жакшы эмгек кылышты. Чоң рахмат. Азыр Уулкан эжекебиз барбы? Уулкан эжеке чыгып койсоңуз көркөм окуу. Андан кийин Алтынай кызыбыз жакшы бир өнөрүн тартуулайт. Андан кийин буйруса дагы биздин аксакалдарыбыз бар. Алыстан келген Чынбайдагы аксакалдарыбыз бар. Ошого чыгып бересиздер буйруса. Коноктор, бүгүнкү биздин иш-чарабызга кош келипсиздер. Ошондой эле келе жаткан баарыңыздардын 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү менен куттуктаймын. Сиздерге каалаймын өмүрдүн узунун, сүйүүнүн тунугун, мезгилдин жазын, кайгынын азын, гүлдүн кызылын, турмуштун кызыгын каалайм. Кабагыңыздардан кар эмес, күлкү жаасын. Үйүңүздөрдө жаан эмес, бакыт жаасын. Бакыттын базарында, Алланын назарында жүрүңүздөр. Ар дайым ден соолукта болуңуздар. Болуп атат да. Себеби бул биринчи чындыгында мына мектебибиз жаңы түштү. Ошо мектептеги эң жакшы иш-чара болуп атат, сүйүнүп атабыз. Чыныгы той, чыныгы майрам ушундай болот экен. Жан дүйнө азыгы болуп атпайбы? Китеп жөнүндө сөздөр болуп атат, адамдардын чын жүрөгүнөн сөздөр чыгып атат. Чындыгында Кудайга шүгүр ушул күнгө жеткирген. Азыр эми биздин алыстан келген аксакал Бишкектеги чынбайлык айылдаштарыбыздын эң аксакалы Абдысалам абабызды сөзгө чакырабыз. Абама рахмат, ушул башталгандан баштап бул иш-чара жакшы экен. Мындайча айтканда бул иш-чаранын артында каары жаштардын ортосунда байланыш болот экен. Спонсорлор менен жөнөкөй адамдардын ортосунда байланыш болот экен. Кыскасы бир иш-чаранын артында сонун бир нерселер болот экен. Азыр туруп туруңуз. Зикирова агай, чыгып коюңуз. Аксакалдардын баарын биргеле чакыра берели. Анан эне сиз дагы чыгып койсоңуз. Ошол иш Şevdinger, şu işti başta, şundan ne kılıp katıda Berdan'ı gelip, Bişkek'ten gelip, ne malda falan sırap Alan okşar mene bir gelişi, ailedekiler, şu becerden kurup, uyuşturup, şundan nesneyi başlatmadılar, çok rahmat. İşine gitti olsun, dedzoğlu var olsun, var var. İş bulmak жақсы oluyor. Kızlarımın bolot. Assalamu alaikum. Qanday tuğanlar. Ötkönde gelip bir gördüm öyle o adın ardı.
мектептің ашылышында ушундай жакшы нерсе болуп аткан экен. Бул башталышы болуп атат. Жана мына мектебиңер жаңы болгондон кийин ушундай долбоорлор башталып калды. Кыргызстанга чоң рахмат, Алла разы болсун балам. Ушул биринчи амандашы болайлы, тууган урак тынсыңарбы? Алыс жакындар баары тууган болобуз. Отургандар балдарга айткыла, ошондой. Анан sen meni geçirip koyun, rahmat, alıstan gelip sözdün sen elek, sen jakşı ağaysın. Oşalde, Raşi'ye oturgan bardağı sen okuçun. Men gana okuçun emesin da. Aynen, buna yerde yaş gelinler, kızlar oturasa, okuçular kaçkan, şunday deyelge jetip karaqlaçı, kanday sonun boldu, kanday gana sonun netse, buna yerde. Men buluttan sırğa kaytıp, ota sorap kelgen eken, şunday ideyalar bolup tatavağın. Oy, jakşı dedim, jakşı. Bizlerim ne gerek dedim. İşletse gerek, patağınızı verseniz bol dedim. Otur dedim, pensiyonilerde adam müdderesi. Şimdi konvert birey alıyoruz biz, pensiyon var da çok da bol vakaydı. Bol vakaydı. Ad düşüreni ettim. Bırak bana bu istegen aytıp koyuyorsun. Ona şimdi birinci ligde algan, kaysı жағынан bilben çoğun klaslardan. Желательно erkek para algan bolsa birinci oldu. Benim bir belegim var. Oşunu verip koşumu. Olça atalım. Ana hiç kim sen de ölmesin, hiç kim bilmez, özüm bilem. Uşul tuğanlar, uşul aynen bana yaşlar. Biz özü Çınbay özü talant ökemiz, yerine çıkmay жүрген eкен de buna. Kara, искусство жағынан çıktı, bayağı ırçılar. Ушундай сыймыктанам жана Гүлзат bilen atı, ırçыбыз. Gülzada. Ошол чыкканда жаман мактанган мен ошону кесирип койгула 2 мүнөттүк сөз. Баягы көчмөндөр оюну кылып, ошол эми баарыңарга, эжекейлерге, агайларга, баарыңарга рахмат. Ушундай кыздарды, балдарды тарбиялап окутуп атасыңар. Мээде военнурук агайыңар отурат. Элдин башта ар кандай иш түшөт. Мен азыр Чынажырга келгенимде сүйлөшүп калдык, Sen uşu voyunlu jagынан dagы балдар такшалдырып, кандай бир кеткенин баарын үйрөтөт. Sen Чынбайдын командири болосуң. Жамандык болбосун, жамандык башыбыздан өттү ушул жерде. Бирөөлөрдүн кашасынын түбүндө отуруп жаттык. Суткасына 2 сааттан уктап. Олторлор келбесин. Баарыбыз заманыбыз жакшы болуп, ушу ынтымак бололу туугандар. Ошол айтарым. Дагы бир жолу чоң рахмат сырга. Урматтуу Чынбай тургундары, урматтуу Тургунова Саркыбаттын орто мектебинин мугалимдер жамааты жана окуучулары, жалпы эл. Бүгүнкү күнү биздин Чынбай айылында ушундай сүйүнүчтүү, кубанычтуу күн өтүп жатат. Анткени андай темасы бар. Китепкөй айыл деген темада конкурс өтүлүп атат биздин мектепте. Айылда ата-энелер катышып атышат, баардыгыңыздарга, катышканыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем, рахмат айтам. Мен да мына өзүбүздүн окуучубуз, бүтүрүүчүбүзгө чоң ыраазычылык билдирем. Ошону конкурс өткөрүп атканда, жалпы элге өткөрүп атат, окуучуларга өткөрүп атат. Бул да болсо окуучулардын келечекте китепке окууга кызыгуусун арттырып атасың. Элдин дагы мына ата-энелердин дагы китепке окуулары акыркы жылдары 90-жылдан бери эгемендүү мамлекет болгондон бери китепке анча эл кызыкпай калды, окубай калды деген Кыргызстан боюнча сөз болуп атат. Чындыгындачы биз дагы ошо аябай сүйүнүп атам. Биздин Чынбайдын ата-энелери дагы, мугалимдер жамааты, окуучулары ушул таасир берет. Бүгүнкү конкурсчу мындан ары кызыктырат китеп окуганга. Баардыгыңыздарга чың ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Баардыгыңыздарга ишиңиздерде ийгилик болсун. Кудай кааласа мен мына мугалимдик кесипте иштегениме мен ыраазымын, ушунча сыймыктанамын. Анткени 54 жыл болду мен мектепте иштегениме мугалим. 52 жыл
Angliz tilini okuttum zaten 52 yıl. Kança mingdegen okuşularga men bilim tadım. Berdim. Olu uzun da bölüşüңүздөрдө ийгилик болсун, батарыбыздан жакшы кадрлар чыксын. Мына спорттун батырлары чыгып атат, Чымбайынан илимдин кандидаттары чыгып атат. Анан дагы мен айтарым дегеним, ушул жалпы Чымбайында биздин жаштарыбыз өсө өрсүн, жакшы кадрлар чыгып өрсүн келечекте. Бардыгына ак жол турмушка. Иш-чара катышып кетейин, дуаны берип кетейин деп, анан жөнүнө келбей айтты да, мен алып барып келейин сени деп. Ушунча улуу аксакал болсо дагы, сени мен алып кетейин дегенден мен кече түнү келдим да. Кече анан аба сиз эртерээк кете бериңиз күндүзү деп ошондой кылдым да. Карасаңыздар, бул ушундай жакшы аксакалдарыбыз болгон үчүн бул иштер уланып атат да. Эми мындай аксакалдарыбыз көп Чымбайда, бирок айтайын дегеним ушу абама рахмат, ушу алыстан келип бердиңиз. Анан агайыбыз да мына мектепте канча жыл директор болду да. Ушу агайдын 25 жыл караңыздар, 25 жыл директор. Бул деген өтө чоң. Мен 8 эле жыл болдум мугалим болгонума. Сиздин окуучуңуз мисалы да бир ушу 8 жылда кыйын экен мугалим болуш. Ачык айтайын, мугалим болуш кыйын экен. Бирок сиз ошончо жыл жөнөкөй мугалим эмес, директор болгонуңуз бул өтө чоң ийгилик да. Сизге рахмат агай, ден соолугуңуз болсун. Анан мына энем дагы дайыма көпчүлүк жаштар ошондой кылат. Мен энеме ыраазычылык айтып коеюн деп атам, элдин алдында өзүнө деле айтам. Дайыма жөнөкөй бир керек болсо мен спортту жакшы көрөм да. Бир футболго кетип атсам дагы бир турнирге, бир эне дуаңызды берип коюңузчу, мен ушундай бир турнирге кетип атам деп, дуасын алып чыгам да. Энеме рахмат. Энем Алла разы болсун. Азыр ошо ыраазычылык баракчаны тапшыруу үчүн эми бул уюштуруучу айтып атпайбы, мектеп администрациясы менен жалпы Чымбайлык академиябыз болуп атат. Ошон үчүн алар жок болгон үчүн азыр биз ушул иш-чарага эң чоң салым кошкон мектеп жетекчиси агай Муктубек агай чыгып койсоңуз, Барбек Муктубек агай. Азыр Чымбай айылынын тургундары үчүн уюштурган китеп уюштуруу конкурсунда ушул бизге дуасын берип, мындайча айтканда жакшы бизге колдоо көргөзүп, ушу аксакалдык милдетин аткарган ушу биздин Парпиева Токтакан энеме ыраазычылык баракча. Чоң рахмат, ушундай эле ыраазычылык баракча менен Мамутов Зикирова агай ыйланат. Рахмат чоң, ушундай эле ыраазычылык баракча менен Сакеев Абдысалам ага. Таланттуу кыздарыбызга азыр кийинки биздин таланттуу абам айткандай бул Чымбайдан бир эле спорттон эмес, таланттан, билимден бардык жактан чыгып жатат, Кудайга шүгүр. Азыр Акматжанов Берикти туулган жер деген ыры менен сүйүнүп атабыз азаматтын атына. Күндөречке даярдаган окшойт. Азыр сиз өзүңүз түшүндүрүп койсоңуз. Кымбаттуу тургундарыбыз, агай эжемелерибиз, биздин окуучулар китеп жөнүндө сиздерге айтып беришет. Assalamu alaikum, babam Manas balları, oboyuna alan mata kanları, dostçuluktu, ıntımaqtı çыңdagan, razı
Сакынбай ата арбагы. Кыргыз тил көркүрда экен, кыйындык сынаксында экен. Ак тилден салам айтабыз, атаңдаш арба сыйга тең. Саламдашпай сөз сандыгын ачпайлы. Эң алгачы саламдашып, андан кийин кеп учугун таанышуудан баштайлычы. Кеде сокурман эл калкыбыз китеп, журнал, газета ачар жалбыз. Китепкана, китеп дүкөн болбосо, болмок биле айга учуп талпыныш. Китебим сүйгөн кылдашым, билдирим берим берге сырдашым. Пайдасы жок окуганга, укканга. Пайдасы жок окуганга, укканга. Ким китеп окуса, уга толкунун, керек болсо көрүп келет деңиздин түбүн. Ким китеп окуса, өлкөлөрдү кыдырат, кылымдарга, замандарга баралат. Кызыктуу, кызыгасың укмушту, китеп досуң сыйкурду, кел китеп окуйлу. Ким китеп окуса, жылдыздарга учалат, самолетту жасап алып, асманга сызат. Биз жакшы окуйбуз, биздин жакшы ойбуз. Ата-энелер менен бизге чоң окуйбуз, кызыктуу, кызыгасың укмушту, китеп досуң сыйкурду, кел китеп окуйлу. Билбегенди билгизет, беге сезим киргизет, ак булуттун үстүндө айга жакын жүргүзгөн. Китебим менин акылым, китебим менин жакыным. Китеп окусаң көп нерсени билесиң, карман менен биргейип, күлсө кошо күлөсүң. Ким китепти кирдесе, китеп баркын билбесе, жууп алып барагын, орой салса бир нерсе, ал китептин душманы. Ким китепти сүйбөсө, кадырына күбөсө, чулум оруп шартайрып, калжың-кулжуң сүйлөсө, ал китептин душманы. Китепке сүңгүп кирип илимди казгандар бар, изденип тытынышып китепти жазгандар бар, окууну сүйдүрүшүп китепти жайгандар бар, кайтыгер карап коюп китепсиз калгандар бар. Пайдасы жок окуганга. Жылар биле. 5-6 класстар арасында республикалык конкурс башталыптыр. Бир жума болуптур. Бул эми 1-июнга чейин уланат экен. 1-июнда жыйынтык чыгат экен. Бунун ичинде аябай кызыктуу жомоктор, окуялар бар экен. Ошону окуучулар 5-6 класста республикалык конкурс болуп атпайбы? Окуучулар өзүнүн талантына жараша ошол окуяны улап кетиш керек экен да. Анан атайын электронный буюрса эжекелерге мен түшүндүрүп айтып коем. Ошо жазганыңарды эжекелерге өткөрүп бересиңер. Электрондук түрдө бир сайтка жүктөйсүңөр. Анан жалпы ошо Кыргызстан боюнча 5-6 класстар арасында ким эң жакшы дил баян жазса, ошолорго ноутбук, планшетина бүгүнкү сыйлыктагыдай сыйлыктар берилет. Анан ким кайсы эжеке жакшы даярдаса окуучусун, аларга ошол Ташкентке, Алматыга жолдомо дагы бар экен да. Демек окуучу менен мугалимдин ортосунда жакшы бир жарыш башталды. Азыр биздин мына коноктор ар бирине бирден тапшырып койсоңуздар деп чакырдым да. Азыр мен сиздерге карайын. Бул жак менен. Кол чагып коюңуздар. Алгандар түшө беребиз. Кол чалып туруңуздар, биздин эң кичинекей катышуучулар. Азамат, мисалы конкурс эң мыкты деңгээлде өткөн дагы бир белгисин айтып коеюн. Кече бир эле орунга 35тен 33 туура кылды 5 окуучу. Анан Чучугулактын негизинде анан 1-2, 3, 4, 5 орундарды араң аныктадык да. Кыйын болду. Кече түнкү саат 3тө бүтүрдүк. Ошентип аябай жакшы катышты. Ашып калган китепти мугалимдерге өткөрүп берем, келбей калгандарга өткөрүп беришет. Азыр эми мугалимдер чыгып берсеңиздер, мугалимдер. Жана биздин
Muğalimlerimizge katırak kol çağıp koyuңuzlar сұраныш. Бұлардың емгегі өте чоң, мұғалімдердің емгегі. Ағартушылар, азыр ошо мұғалімдерді жалпы эле жардам берди, рахмат барыңыздарға. Ошонун ичинен ошол тест алууга, жалпы эле балдарга китепти жеткирип ар бир класска. Анан ушул конкурска жакындан жардам бергендер бар мұғалімдер. Ошолорго бир сыйлык берип коелу дедик уюштурушуулардын атынан. Ыраазычылык баракчасы урматтуу Абдыкадыров Абдуали Чимба айыл тургундары үчүн уюштурулган китеп окуу сынагына кошкон баа жеткиз салымыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздин колдооңуз менен билимге болгон кызыгуу артып, жаштардын жана улуулардын китеп окууга болгон сүйүүсү күчөдү. Бул саамалык коомубуздун өнүгүүсүнө салым кошуп, келечек буун жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Сизге чын ден соолук, ишиңизге ийгиликтер жана ар дайым жакшылыктын жарчысы болуп жүрүшүңүздү каалайбыз. Абдуали агайды сыйлап коелу. Рахмат. Андан кийин ушундай эле ыраазычылык баракча менен ушул уюштуруу ишине мына концерт программа жалпы эле эмгегиңиз чоң Кахарова Гүлнара эчкени сыйлап коелу. Биздин организатор завуч Баатырова Ферузе эжеке сыйланат. Өтө чоң жардам берди. Кол чаап коюңуздар. Чымбайда кандай жакшы иштер болсо, ушул аябай иш-чараны көркүн чыгарган биздин агайыбыз бар дагы. Маматали Шамшиев, Маматали агайга ыраазычылык баракча. Анан мен досторума да рахмат. Кечинде ушул Мукай айыл башчыбыз менин досум болот да. Ал ыраазычылык баракча алды, ошон үчүн бербедим. Мына Мукай капа болбой турат. Негизи грамота алгандарды эч кимиси мындай грамота сураган жок. Мына демөөрчүлөр деле билбейт бул грамота алышын. Биз өзүбүз мындай ыраазычылык билдирип коелу деп жазып атабыз да баарыначы. Анан мен дагы ошо түнкү саат 11ге чейин жардам берди. Кечинде 11де тесттин жыйынтыгын чыгардык да. Бекмуратов Орозбек досун кол чаап коюңуздар. Ушул анан ушул мектеп мугалимдери менен анан досторубуз менен чогуу акыйкат жакшы өткөрдүк тесттин жыйынтыгын. Сырткары жана 5-6 класстарга китеп белек берип жиберди. Өзү дагы ошол лицейлерди бүткөн мындай илимдүү билимдүү акабыз да мындай айтканда ушул ишти укканда эле негизи эле спонсорлордун баары эмне жардам керек деп баарына даяр турушту да. Аны көргөндөрчү мындай көп нерсе кылгым келет экен айыл үчүнчү. Анан ошол мугалимдерге бакырбаган балдар деген бул баягы психологиялык өтө сонун китеп. Мындай азыркы өспүрүм курактар, жалпы эле жаштарга кандай мамиле кылсак алардын мындай таланттары ачылат. Кыскасы бул китептин ичинде психологиялык өтө сонун маалыматтар бар. Мугалимдерге ылайыктуу, ата-энелерге дагы. Анан ушул китепти мугалимдерге тандадык эле. Азыр ушуну белек катары берип коелу. Тапшырып коебуз бирден. Кол чаап туруңуздар. Андан кийин бир аз сабыр кылып туруңуздар. Азыр эң кызыктуу учуруна келдик. Азыр бир аздан кийин дагы бир эки номерлер бар. Андан кийин 1-орундан 5-орунга чейин сыйлыктарды тапшырабыз. Анан дагы бир эки конокторубуз бар. Анан азыр тойдо деле бир 10 саат отуруп атпайбызбы? Бул иш-чара жакшы болуп атат. Ошон үчүн сабыр кылып туруңуздар. Азыр мугалимдерге сүрөткө түшүп алгандан кийин мугалимдердин каалоочуларына сөз берип койсок. Каалоочулар сүйлөп койсо болот. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин айыл райондон жана айыл өкмөттөн келген биздин жетекчилер жана окуучуларыбыз, сүйгөнчү балдарыбыз. Не дейсиз, мына жогоруда аябай жакшы сөздөр айтылды. Мен кыскача да бир кайрылып кетейин. Как мугалим катары, как ушу айылдын тургуну катары биз
балдарды мүмкүнчүлүк болушунча тарбия беребиз мектепте. Бирок тилекке каршы акыркы убактарда биздин баягы бир акыркы бир 15 жылдагы ата-энелер деп айтсам жаңылышпайм, үйдөн көбүрөөк көңүл бурулбай калды да. Кандайдыр бир социалдык экономикалык абалга байланыштуу коммерция деген бала чыккан, ата-энелер ол жактан жүрөт да бабушкалар менен же болбосо чоң ата чоң энелер колунда болуп, бир аз балдар психологиялык жакта бир аз эрке болуп калды да. Муну моюн калыш керек. Ошон үчүн да жана агайлар жогоруда айтып өттү, акыркы жылдары китеп окугандар азайып калды деп Зикирбайга айтып атпайбы? Бул киши да көп жыл агайыбыз жетекчи болуп иштеген үчүн көрүнүп турат да, айдан байкалат мугалим кишигечи. Мен айтайын дегеним, акыркы убактарда биз Кыргызстанда жашап, кыргыз болуп өзүбүздүн үрп адаттарыбызды билбей туруп, өзүбүз динди жакшы билбей туруп, эч убакта Европага же Японияга же Америкага теңелбешибиз керек да. Мен как Союздун убагында окуган мугалим катары, Союздун убагында тарбия алган агай эжекелерден токмок жеп жүргөндө окуганбыз бизде да убагында. Мына Төрөкан Айштам Рамалов ошол моментте пайдаланып айтып коет, аккан арыктан суу агат деген ушул болот. Мына небереси Жакшынакай болуп, Чымбайдын жылдызы болуп, бүгүн ушундай Жакшынакай бир маанайды өткөрүп атат. Мен өтө чоң кубанычтамын. Как мугалим катары дагы, как Чымбайдын тургуну катары да. Мен суранат элем, ушул жаш ата-энелер азыр анча-мынча мугалимдер тилдеп койсо эле мектепке жулкунуп келип, булкунуп келген коноктор, айылдагы коноктор, жаштар, бүгүн биздин Чымбай айылыбызда ушундай иш-чара өтүп атат. Биз айталы деп да, биз мектепте бүтүрүп жатып, жаштар ушундай тилекти айтабыз да, элге кызматтын кийсин, элге кызматтын кийсин деп. Биз аябай көп кызыктан бала деп, максаттар иши ашып, элге кызматтын деген ушул болотун аксакал ошол эң жакшынакай иш-чара өткөрүп атат. Сыргак ушу баталар тийип, башыңдай тийип, ишин ийгери болсун. Кыскасы, төбөң көккө жеткен таанынан сыргак. Анан жалпы адырлар болот деген жакшы сөз бар. Ушу эгерде ошо адырлар жөнөп таяп турбаса, тоо жөнүнө урап түшүп калат. Ошон үчүн мына биздин таянганыбыз айыл тургундары, окуучулары анан ушу менин таянганым, ушу менин жамаатым. Ушул сыргак иш-чара аяктап атат. Ушу демөөрчүлөргө, ушу сени колдогон, идея жакшы болсо да колдонбосо ишке ашпайт деп жана айттым. Ошолорго мына Чымбай айыл тургундарынын атынан, Сарков Турдумат атынан орто мектеп мугалимдер жамаатынын атынан өтө чоң ыраазычылык билдирем. Мына аксакалыбыз Абсалам абабыз келип, өткөн ачылышта да келип жакшы каалоо тилектерин айтып бердилер. Бүгүн да келип ачып жакшы сөздөрүн айтып берди. Ушул ар дайым ушул Зикирбай агай, сиздерде аксакалдарыбыз бар болсун. Ушундай колдоп келген сиздерде ата-энелер бар болсун. Андан ушу билим берүү тарабынан колдоп келген эжекелер, Дөмөлак айыл өкмөтүнөн келген өкүлдөр. Сиздерге ушу ар дайым ушу Чымбай айылында ушу жакшы жаңылыктар болуп, ушу жаңылыктарга колдоо көрсөтүп келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Ушу жамаат Кудай буйрса ушул элдин колдоосу, Чымбай айыл тургундарынын ушу Бишкектеги атуулдардын колдоосу бизге да мотивация берип, билим берүүнү мындан дагы өнүктүрөбүз деп мен сиздердин алдыңарда туруп таянып айта алам да, ура деп кое алам. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик, урматтуу агай эжекелерибиз. Агай эжекелер менен сүйлөштүк. Кудай кааласа ушул Бишкекте ошол Бапыр агайлар менен дагы кээ бир семинарларда чогуу болуп калабыз да. Ошол Кыргызстандын белгилүү агай, Бапыр агайлар менен да сүйлөшкөндө буйруса ушул мугалимдерге бекер эле семинар өтүп берейин деди. Буйруса ошол семинарларды уюштурабыз мугалимдерге. Андан кийин эжекелер да кече сүйүндү. Бул китепти окугандан кийин ушуну жылына жок дегенде 2 жолу кылып турбайбы, 2 чейректе бир деп мугалимдер өздөрү кызыгып калыптыр да. Ошо кол чаап коюңуздар. Азыр эми райондук администрациядан келген конокторду да чакырып коелу. Чыгып берсеңиздер. Азыр дагы биздин эң чоң салым кошуп жүргөн Жолдошбаев Сезбек акабызды чакырып койсок. Себеби келиңиз. Ыраазычылык баракча менен сыйланат. Жана спонсорлорго бергендей эле ыраазычылык баракча. Себеби айыл үчүн дайым айылдын жакшылыгында жүрөт. Чоң рахмат. Тапшырып койсоңуздар. Андан биздин
буйруса айтып атпаймынбы, жакшы ишти кылсакчы спонсорлор чыга берет экен. Мен өтө сүйүндүм. Сыртта көрүп атасыздар, китеп жарманкеси болуп атат. Ошол китеп жарманкеси менен дагы мен барып, ошол окуучуларга жалпы 200дөн ашык 250 китеп алдырдым да Бишкектенчи. Анан ошонун жетекчилерине барып, ошол Бухаустун китеп дүкөнү бар, өзүнүн да басмаканасы бар. Но Поляна, Акыр Комро баары ошол жактан чыккан. Ошонун жетекчилерине жолугуп мен барып, ушундай бир айылга конкурс уюштуруп атабыз. Эми айылда кымбат китепти кичине ата энелер албай калышы мүмкүн деп, мисалы 250 сомдук сатылган китептерди бизге 180 сомдон берди да. Ошол 180 сомдон алып келип окуучуларга ошо арзан оптон баада өткөрүп бердик, мындайча айтканда. Ошо анан дагы бир айттым эле, ушул китеп сыйлоо аземине келип китеп жарманкесин уюштуруп бериңиздер деп. Азыр көрүп атасыздар, кээ бир ата эне китептерди алды окшойт. Сыртта ошо Бухаустун Оштогу өкүлүн дагы чакырып койсок, Бухаус китеп дүкөнү деп жагынан Ахматов Улукбек деген биздин дагы бир досубуз бар, ошол бар бекен, жок экен, алып кой берейин. Ушул дагы бизге демөөрчү болду, кол чаап койсоңуздар. Андан кийин Бишкектеги Чынбай фондуна жалпы эле берип коюм, менде болот. Барганда Чынбайда фонд болот го Бишкекте, ошол сиз өзүңүз тапшырып коесуз. Рахмат сиздерге. Алла разы болсун. Азыр эми биздин Акбатжанов берип айылдык апаларга арналсын. Бала кезде eri жетсем деп тезелеп, бана dilep жан жүрегим кечинде, түшүгүм түгөндөгөн бул күндө ажап кетти, эмне келир апаке. Чоң рахмат, Кудайым ордун берсин. Урматтуу айылдаштар, азыр дагы бир биздин эң мындайча айтканда азыр райондон, айыл өкмөттөн дагы жетекчилер турбайбы? Ошолордун алдында бир жакшы инсандар чакырып коеюн. Себеби биздин айылда эле эмес, райондо да жакшы адамдарыбыз бар да, райондо. Бирок аларды азыр эч кимиңиздер тааныбайсыздар. Азыр чыкканда тааныйсыздар. Жөнөкөй эле адамдар эмес, мындай китепке кызыккан, мындай алар менен сүйлөшкүн келет да. Мындай өздөрү аябай көп китеп окуган, спорт менен машыккан, мындайча айтканда район үчүн, айыл үчүн эмес, район үчүн күйгөн ушул 3 инсанды чакырып коелу. Биз өзүбүз мамиле кылып жүргөн ошо китепке байланыштуу нерсе болуп аткан үчүн аларды чакырдым эле. Арген байке, Арген акебиз, анан Адыл аке, Мирлан акелер чыгып койсоңуздар. Кол чаап коюңуздар. Саламатсыздарбы? Биз өзү ооба башка айылдан келдик. Сиздерди карап аябай баягы кубанып, кызганып отурабыз эми. Башка айылдарга да үлгү болуп, сонун иш-чара болуп атты. Мен бир Байдыктан Сорногоевдун 4 саат өрү бар да. Мына баарыбыз да суу жектеп жашайбыз да, же жазынын жээгинде жашайбыз, же Кара дарыянын жээгинде жашайбыз. Анын сыңарындай Байдыкта Сорногоев айтат да, biz sizge uygan bulakpız deydi. Bıldıra akkan çınakpız. Bilersiz sözdün törkünün, bulaksız, darıya, kuvatsız deydi de. Bayıkta Sornogоев'tun bir Temike degen akesine жазган ыры негизи. Бирок муну мен мындай дарыяга, булакка окшоштуруп койдум. Сиздерге рахмат. Айылдардын баары биз булакпыз да.
Ошо булактар биригет Кара Дарыяга куят, Кара Дарыя барып, чоң мындайча айтканда суу сактагычка куят. Ошол жерде суу сактагыч пайда болот. Анын сыңарында сиздерге рахмат, башка айылдарга өрнөк болуп, мисал болуп, ушундай булактар көп болсо, бизде дарыялар пайда болмокта. Майылда сорного айтмакчы. Ошо дарыябыз алсыз болгон үчүн Кыргызстаныбыз бүгүн өтө алдыга жыла албай шайы болуп турган мезгили. Ошондуктан биз айылдарды өтө мындай эмеге какпай, ар бир айыл бир булак деп эсептесек, ошо булактардын эң негизги булагы Өзгөн районунда сиздер экенсиздер. Мына келип көрүп отурабыз. Мен өзүм салам алейкум жаткан болом. Кудай кааласа, ошундай иш-чараңыздар өтүлө берсин. Баардык бизге окшогон айылдарга өрнөк мисал болуп жүрө бериңдер. Эми биз мынау мен сөздү Адыке досума берейин. Саламатсыздар, урматтуу Чымбай айыл тургундары. Өзү Астананы аттаганда бардык нерсе шайкеш келгенин мен көрдүм да. Мектептин астанасын аттаганда мектеп жакты. Ичине кирсек окуучуларга шайкеш агайлар. Аларга жарашкан ондай автобус зал. Буга ушундай бир керемет Китепкөй айыл деген баннер менен сыргабайбыз. Мындайча айтканда бул шайкештик болгондо ошол жерде бир жакшы нерсе жаралат экен да. Мен жанатан бери ойлонуп отуруп, ушул нерсеге бир токтолдум. Ушундай бул нерсе кыргызда кут дейт. Куттуу дейт. Мындайча айтканда ушундай сиздердин куттуу ушундай балдарыңыздар бар экен. Антип келечек муун болгон биздин жаштарды, ата-энелерди, агайлардын баштарын бириктирип, биздин кайда барышыбыздын багытын аныктаганга өздөрүнүн салымын кошот. Биз Сырга агайдын мына сиздерден бул айылга спонсорлор болупту. Биз эми баарын ала бербейли деп мына Өзгөндүн как раз ушу Чынмай жак көрүнөт экен, төбөчү баш болгон. Ушуну ыраазычылык катары мына сиздерди, биздин атыбыздан деле, айылдын атынан деле ушул спонсорлорго Бишкекке, жамаатка берсекпи деп турабыз. Барып ошону өздөрүнүн эстеп чыгаралар. Сырга агайдын жүзүгү ушул тапшырык болуп экен. Ошол Абдсалам агам чакырып коелу. Uysa bizde 2 ayda bir Bişkekte fond болуп турат Чынбайлыктар. Ошондо ушуну ала барып, ар бир фонд ала баралабы я? Чынбайды сагынгандаргачы. Реставрация кылып, аябай сонун реставрация кылды ошол сүрөтчү. Анан ушундай сүрөттөрүн музейге берди. Бирок ушул сүрөттү мен жактырып калып музейге берем деген жерден жок, мага бересиз. Бул жакта бере турган жерим бар деп азыр алып келдим. Бул жерде байкасаңыздар, Мунарага барганда, бул жерде мурунку окуу борбору турат да. Исламды жайылткан, бирок ал жерде азыр бүгүнкү күндө жерменен жер болуп калган. Ал киши будан бир нече 100 жыл мурунку көрүнүштү тарткан да. Биздин Мунара, ошол жердеги окуу борбору, аркы жактагы мына күмбөз, ушуларды чагылыштырып, бул жерде да Мунара болгон экен. Анткени төйчү деп аталып калган себеби, ал кишинин айтышы боюнча төөлөр менен келип ушул жерде жайгашып, анан ошол дөм бири-бирине кабардашып турган экен да. Ал кишинин айтышы боюнча мен кыскача айттым, ушуну кабыл алып коюңуздар. Чоң рахмат. Ушул айыл үчүн жардамын аябай айткан Манас Мукайга сөз берели. Сураган жок, бирок мен берип коеюн деп атам айылдын атынан. Булар эмнени баштап атышат? Бул менен айылыбыздын өнүгүү өсүүсү, илим билимге болгон айылыбыздын сүйүүсүн арттыруу максатында, эң биринчи максат. Буюрса ушу биздин айылыбыздан дагы жакшы иштештеген кызматкерлер, министрлер,
чоң кызматта иштеген инсандар. Ушул баланы жабыртуудан алып келген Айшынем, Айштам сиздерге дагы терең ыраазычылык. Bir жақсы бір-екі сөз айтып қойын. Оқушылар, урматтуу биздин оқушылар, жашоодо сөзсүз түрдө мындай диплом алыш деген нерсе жок экен да. Негизи оқушыларга айтайын, бул жерде мен деле кичинекей жашмын. Ошон үчүн аксакалдар, каарылар капа болбой турасыздар, оқушыларга айтып коеюн, мугалим катары. Биз сөз түрдө диплом алыш керек деген нерсени туура түшүнгүлө, бирок силер диплом алышыңар керек. Алып, билимдүү болуп, жакшы кызыл аттестат алып, кызыл диплом алып, келечекте мыкты билимдүү инсандар чыгыш керек, жана аксакалдар айткандай. Болгону ошо билимден да жогору турган бир нерсе бар экен, бул адамгерчилик, кичипейилдик деген бул жакшы сапаттар ошол кесиптен дагы бийик турган нерсе экен да. Ошого баарыңарга урматтуу окуучулар жакшы болушуңарды каалайм. Анан бул жерде окуучуларга керектүү бир 10 нерсени айтып коеюн деп атам да. Окуучулар эсиңерден чыгарбагыла. Биз мугалим катары айтабыз. Бул биринчиден өзүм айтам, баарыбыз чогуу аткаралы дегендей, мугалимдер, анан бул окуучулар. Мен өзүм айтып атам. Демек бизди жашоодо жоготпой турган, эч ким бизден тарта албай турган 10 нерсе бар экен. Жашоодо бизден эч ким тарта албай турган 10 нерсе бар экен. Мисалы акча болсо аны бирөө урдап алышы мүмкүн, дагы башка. Ошонун биринчиси бул билим экен, урматтуу окуучулар. Демек билимди бизден эч ким тартып ала албайт экен. Билимиң болсо, аны бизден эч ким тартып ала албайт экен. Андан кийин биздин өзүнүн эң негизи куралыбыз болгон ой жүгүртүүбүз. Демек ой жүгүртүүнү урматтуу окуучулар, мына жакшы конкурс болуп атпайбы? Ошондон тартынбай, мугалимдер менен чогуу иштешип, ой жүгүртүүңөрдү чектебегиле. Демек ойдун кайсы жерден токторун эч ким билбейт экен. Адамдын ой пикири, жакшы идеясы чексиз экен да. Андан кийин жөндөмү. Үчүнчү нерсе жөндөмдү дагы эч ким бизден тарта албайт экен. Ошон үчүн ар бир окуучунун жөндөмү бар да. Ошол окуучулар жөндөмүңөрдү мугалимдерге ачык айтып үйрөнгүлө. Мисалы мен спорттон ушундай жөндөмүм бар. Келиңиздер районго чейин чыгайлы. Мен мисалы ушул жерден маркум Жапаш агайды эске салгым келип атат. Жапаш агай бизди районго кросско алып барат эле спорттон. Футболго алып барат эле мисалы да. Ошол күндөрдү мен унутпайм да. Ошол райондон барып биринчи орунду албасак дагы кросстон экинчи, үчүнчү орун алган күндөр мен үчүн аябай мындай көңүлдүү эсте каларлык күндөр. Ошон үчүн мына спорт эмелерин дагы өнүктүрсөк жакшы болот буюрса. Демек жөндөмүңөрдү мугалимдерге ачык айтып үйрөнгүлө, ата-энелерге. Анан тартибиң, демек тартибиң жакшы болсо аны да эч ким тартып ала албайт экен. Кийинкиси өзүңө болгон ишеним дейт окуучулар. Ошо өзүңөргө болгон ишенимиңерди бекемдесеңер буюрса. Жанагы агай айтып кетпедиби? Бул жерде ата-эне, мугалим, анан окуучу деген бул 3 бурчтук иштеш керек экен. Ошол 3 бурчтук иштегенде гана сөзсүз түрдө ийгилик болот экен. Анан мугалимдер аракет кылып эле, бирок ата-энелер үйдөн баланын ой жүгүртүүсүн токтотуп койсо, урушса, же башка нерсе кылса, ошол баланын өзүнө болгон ишеними да жоголгондон кийин анын үстүндө кыйын экен ийгилик болуш үчүн. Себеби бир конкурска чыкса, мен жеңемби, жеңбеймби деп мындай үстүндө өзүн таштайт аркага мисалы да. Ошого окуучулар өзүңөргө болгон ишенимди ата-энеңерге, мугалимдерге ачык айтып үйрөнгүлө. Бул нерсе да силерден эч ким тартып ала албайт экен. Кийинкиси өзүңө болгон урмат. Демек адам биринчи өзүн урматтаса, анан башка бирөөнү урматтайт экен. Ошон үчүн өзүңөрдү урматтап, курсаңар тойгозуп, мындай четтен окуучулар өзүңөрдү сыйлаганды үйрөнгүлө, анан башкаларды сыйлайбыз. Андан максатың, биздин максатыбызды эч ким тарта албайт экен. Керек болсо биздин максатыбыз алдыда эмне экенин да эч ким билбеши мүмкүн. Мисалы да, ошон үчүн жакшы максат койгула, урматтуу окуучулар. Максатыңарга жетесиңер. Аллах Тааланын насиби болот сөзсүз түрдө. Анан ден соолук, биздин денебиз, анан ден соолукту эч ким тарта албайт. Мисалы мына баарыбыз iPhone'ду жакшы көрөбүз. Ошо Apple'дын негиздөөчүсү билесиңер, эмне кылат? Өзүнүн дүйнөдө эң бай болуп турган. Анан ал эмне кылат? Рак болуп ооруп калганда, ал эмне кылат? Болгон байлыгын берейин дейт да. Болгон байлыгын берейин. Бирок ал түшүнөт. Болгон болсом дүйнөдө эң бай адам. Ошол байлыкты берсең дагы сен үчүн эч ким ден соолук бербейт экендигин эми түшүндүм дейт дегенде ошол. Кыскасы алда бир цитаталарды айтып кеткен. Өмүрүнүн аягында ушунчалык өмүрүнүн баалуу экендигин, азыр мисалы жакшы тамактарды жебесең, эртеси күнү кийин ооруп калганда дарыны тамак катары жеп каласың дегендей ушундай сөздөрдү айткан да. Ошон үчүн окуучулар ден соолугуңарга жакшы карагыла. Андан кийин адамдын руханий издөөсүн эч ким токтото албайт экен. Адамдын руханий издөөсү, мындайча иманыңар бекем болсо, урматтуу окуучулар,
калган нерсе боло берет экен да. Ошон үчүн баарыңарга окуучуларга жакшы нерсе айтам. Андан кийин бир окуучуларга суроо берип коеюн деп атам азыр. Дүйнөдө жок, анын тили жок. Ал орусча эмес, кыргызча эмес, бирок баары түшүнө алат экен да. Тартынбай айта бергиле. Китеп деген. Жок. Билим. Жок, билим да которулат да. Аллах деген жараткан деп айтып атабыз го биз кыргызча. Жараткан деп, ок деген. Дагы айта бергиле оюңарды. Жообун айтып кое берейин, ой деген экен. Жоо уф деген экен да, уф деген. Үшкүрөбүз го. Уф деген бардык тилдин кереги жок да агачы. Азыр эми акыркы менин мындай кандай десем, мен бир окуя менен айтып бергим келет. Уф деген сөз бул Куранда келет экен. Куранда уф дебегиле ата энеңерге деген аят бар экен да. Ошол үшкүрүү эч бир тилде которулбайт экен да. Аны баары түшүнөт экен. Үшкүрөбүз да баары адам болгон үчүнчү. Анан азыр мен бир окуяны айтып туруп, менин эң жакын адамдарым чакырып коеюн деп атам. Бирок негизи ушунча жакшы иш-чара болуп атат. Ата эне менден эч нерсе күтпөйт. Дайыма мени колдоп келет. Ата эне менен мисалы дубасын берип, анан бул иш-чараны мен кылган жокмун, бирок ушул жалпыбыз кылып аткан иш-чарада ошолордун бир ыраазычылыгын алып коеюн деп атам. Ошого уруксат берсеңиздер. Мен башында сөз берейин десем, жанагыдай апрендидей болуп каламбы дедим. Анан бирок кыскасы ошо ата энеми чакырып койсоң, сахнага кол чаап койсоңуздар. Лидер мобайл деген, лидер умра деп азыр барып атпайбы умрага? Значит, умра агентстволордун эң башчысы мындай алдында жүргөн лидер деген компания бар кыскасы. Анан мен ошол спонсорлордун акчасын көп нерсеге жеткизгим келди да, көп нерсеге жеткизгим келди. Жана китепканага дагы барып кылдырып салып аттым окуучуларга. Анан ушунун жетекчисине дагы жолуктум барыпчы. Султан деген байке экен. Ушунун жетекчисине жолугуп, ушундай жакшы иш-чара кылып аттык эле десем, булар дагы ошол ноутбук, планшет, телефондорду оптом баада берди да. Ошолорго да бир чын ниеттен ыраазычылык айтып коелу, буйруса. Анан алар айтты, булар өзү таластык балдар экен, муну ачкан. Анан айтты, жакшы иш-чара кылып атсыңар, айылдаштар, бул ар бир айылда өтүш керек. Буйруса, алардачы бытовой техника бар, бардык нерсе бар. Ушундай бир иш-чара кылсаңар, ошой бул чоң компания болуп атпайбы Кыргызстандагы? Биз ошол оптон баада беребиз. Бардык иш-чараны кыла бергиле деп, демек эң чоң компания да колдоп атат да. Демек жакшы ишти колдогон бул бардык адамдар бар экен Кыргызстанда. Баары колдойт экен да жакшы иш-чараны. Ошол кол чаап коюңуздар. Сендердин айткандачы, ошон үчүн кечирим сурайт сиздерден. Кудай кааласа, сиздерди сыйлаганга аракет кылабыз. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу айылдаштар, окуучулар, баарыңар куш келипсиздер. Сиздер ушу баарыңыздарга ден соолук каалап, узун өмүр, жакшы иш-чара болуп атат. Мына жеңген окуучуларга ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Келечекте мындан ары дагы чоң ийгиге жетип, жакшы окуп, мына аксактар айткандай министр жакшы окуган окуучу уул кыздардан болгула. Ушул баарыңарга катышып, жакшы сөздөрдү айттыңыздар. Сиздерге рахмат. Дагы жакшылыкка, балдарга жакшы тарбиялап, ушуларды окутушта баарыбызга ийгилик берсин. Чын мына ата эне баланы окутуш керек. Окуп артып эле сураш керек. Мен окудум. Ne kadar değerli, negisi Atina'da görüp kurtarmış ballardı. Rahmat. Sıra sana da ne sorup olalım. Daima şu işin iyilik olsun, iyilik tanımam var. Allah'ın izniyle olsun oğlum. Amin. Assalamu alaikum. Mınakey жакшынакай куттуу жеримдин, куттуу элим, куттуу жеримдин ушундай бир жакшынакай инсандары куш келипсиздер. Эми мен эмне дейт элем? Аллахка чексиз шүгүрлөрдү
чексиз мактоолорду айтат элем. Ушул күндү насип кылып, ушул жерде ушундай бир элим деп, жерим деп, ушундай бир жүрөгү туйлап, ушу элим деп келип турган ушу балама биринчи чоң ыраазычылыкты айтат элем. Эми ушу мына биздин апаларыбыз эсен болсун, мына апамдын дуалары менен, ошол элин журттун дуалары менен ушундай жакшы иштер болуп атат. Ага эжекелер, сиздерге дагы аябай чоң ыраазычылык айтат элем. Себеби ушул мектепте биз дагы окуганбыз. Мынакей ага эжекелерибизди ушунчалык сыйлап, ушундай бир уюштуруучу болуп, эми баягы мактаныч эмес, мен дагы аябай уюштуруучу болчумун да. Ушунчалык кыскасы биздин элибизге, биздин чымгайыбызга мына жигиттер айтып кеткендей кут келди да, мындай кут, мындай береке келди. Ушундай Аллахтын нуру жаап атат деп ойлойм да биздин элибизге, журтубузга. Ошого биздин аксакалдарыбыз аман болушсун, ушундай бир окуучуларыбыз аман болушсун. Баарыңыздарга кыскасы ушунчалык ыраазымын. Эми эмне дейт элем? Ошо биз дагы ата эне болуп, балдарды ушундай бир ак эмгек менен, ушундай бир жакшы элим, жерим деп, мындай бир таза мээнет терңер менен жашагыла деп мындай тарбия бергенге аракет кылдык. Эми Аллах Таалам ошо дагы өмүрлөрүнө береке берсин, ден соолуктарына береке берсин, эли менен болсун, журту менен болсун. Кудай Таалам ошо сиздердин дуаңыздар менен дагы бийиктиктерге, дагы ушундай бир сонун Аллах Таалам ыраазы боло турган иштерди кылышты ушу балдарга дагы насип кылган болсун. Сиздерди баарыңыздарды жакшы көрөм, бар болуңуздар, баарыңыздарды дагы бир жолу жакшы көрөм, бар болуңуздар. Чоң рахмат, урматтуу окуучулар, ошол силердин ийгилигиңердин артында ушул ата эне турат экен биринчиси. Ошол ата энелерибизди Кудай кааласа бул үлгү дагы 7,5 миң сом болду да. Ошону алганда 1 сом иштетпей ошо ата энеме салгам ошонучу. Жарым айлыктычы. Азыр эми чоң рахмат баарыңыздарга, сыйлуу азем баштайлы. Азыр пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянынан сыйлуу аземге насыптануулар чыгып бериңиз. Сабырдануулар чыгып бериңиз, Мурат аба, Анат аба чыгып берсеңиздер. Бир катардан тапшырып баштайлы. Буюрса мына дагы бир жолу айтып коеюн. 5-чи орундан турсаңар дагы спонсор менен колдоп, келечекте ошол 1-чи орунга мындай жактында машина коелу деген да ниеттер бар. Машина коюп, чоң приздерди коюп, жакшы жарыш кылабыз. Мугалимдер арасында дагы, жалпы окуучулар арасында дагы. Азыр эми сыйлыктарды тапшыра берели. Долбоордун алкагында уюштурулган, жалпы Чимбай айына уюштурулган Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам өмүр баяны китебинен жалпы ушул катышуучулардын арасынан 5-чи орунду алгандыгы үчүн Калмаматова Назима сыйланат. Кетпейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны китебинен 4-чү орунду алгандыгы үчүн Мухтар кызы Аида сыйланат. Колдоп туруңуздар жеңүүчүлөрдү. Канча катышуучунун ичинен 5-чи орунду алып атат жалпы жеңүүчүлөр. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны китебинен жалпы катышуучулардын ичинен байгелүү орундарга илешип 3-чү орунду ээлегендиги үчүн Убайдиллаев Байтур сыйланат. Телефон менен.
Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны китебинен жалпы катышуучулардын ичинен экинчи орунду алгандыгы үчүн Толубаев Марлен сыйланат. Кол чалып коюңуздар. Эми баш байгени жеңген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны китебинен башкы байгени башкача айтканда биринчи орунду ээлеген Абидин уулу Али сыйланат. Бүгүнкү эстелик, бүгүнкү тарых туюса. Рахмат сиздерге да. Мугалимдерден 5-6, 7, 8 класстардан ошол класс жетекчилерден өзүңүздөр кеңешип 5 мугалим чыгып берсеңиздер. 5, 6, 7, 8 класстардан класс жетекчи болгон мугалимдер чыгып берсеңиздер. Себеби класс Айша карындашыбыз класстар арасында Поляна китебинен 4-чү орунду ээлегендиги үчүн Асилбекова Айзирек сыйланат. Поляна китебинен 3-чү орунду ээлегендиги үчүн Толубаева Медина. Мына кыздарыбыз тиймегени. Кол чапыңыздар. Поляна китебинен жалпы катышуучулардын ичинен 2-чи орунду ээлегендиги үчүн Манасов Эрхан сыйланат. Баш байге Поляна китебинен 1-чи орунду ээлегендиги үчүн Манасова Аделина деген карындашыбыз сыйланат. Колдоп туруңуздар, эң кичинекей катышуучуларыбыз. Жанагы айткандай, ушул төртөө бирдей упай алып, бул төртөө бирдей упай алып, анан чүчү кулактын негизинде 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү орунду аныктадык. Анан 5-чи орунга дагы 5 окуучу тең болуп калыптыр да. Анан 5 окуучунун ичинен бирөөнү тандадык. Ошон үчүн баарыга жеңүүчүсүңөр, урматтуу окуучулар, капа болбогула. Мындай сынактар дагы болот. Сүрөткө чыкпай коюңуз, эстеликке. Ошон үчүн бул жакка чыкпай калган эжеке сиз дагы чыгып берсеңиз. Эжеке сиз чыгып берсеңиз. Сиз дагы чыгып бериңиз. 5 орун тапшырып коюлду. Жанагы айткандай сөз бербей калсак, сахнага чакырбай 1-чи класстар арасында сынак болгон Акыркы коңгуроо деген китептен аягында турат Акыркы коңгуроо. Булардан дагы ата-аначлык аябай жогору болду. Буларда да чүчү кулак менен араң орундарды аныктадык. Азыр Акыркы коңгуроо китебинен 5-чи орунду ээлегендиги үчүн Умурзакова Фатима сыйланат. Умурзакова Фатима. Çabuk durumlar. Akırkı Koңгуроо китебинен 4-чү орунду ээлегендиги үчүн Маканбаева Шахзада карындашыбыз сыйланат.
9-10-11 класстар арасында Акыр Коңгуроо китебинен 3-чү орунду ээлегендиги үчүн Сарыков Ратбек сыйланат. Акыркы Коңгуроо китебинен 2-чи орунду ээлегендиги үчүн Асилбекова Айпери карындашым сыйланат. Акыркы Коңгуроо китебинен 1-чи орунду ээлеп, ноуттук менен Абдумомунова Ыктыяндыр деген жигитибиз сыйланат. Кол чалып коюңуздар, окуучуларды көбүрөөк колдойлу. Буюрса кийин дагы китеп окушсун булар. Кыскача айтып коеюн, бул жерде окуучуларыбыз чындап таланттуу окуучуларыбыз көп экен. Мисалы 1-чи орунду 35 суроо болсо, 34-ün туура кылып 1-чи орунду алды. Андан кийин 2-чи орундун дагы балдары 33 болуп калды. Карасаңыздар 1 балл чечеткен да. Анан экөө тең болуп калды. Аны да чүчү кыла кылып, анан Кудайдын насиби экен да. 2-чи орун бул жака түштү, ушинтип алдык. Анан буларга да чүчү кыла кылып, ушун кыскасы жеңүү үчүн аныкташ өтө кыйын болду. Бул деген конкурс атаандаштык менен өттү да. Кол чаап коюңуздар, азыр сүрөткө түшүп коелу. Мугалим данектен токойду өстүрөт. Демек кичинекей бир данектен токойду өстүргөн мугалимдер да булар. Ошол мугалимдердин арасында дагы аябай мугалимдерге дагы ыраазычылык айтып коеюн. Мугалимдер ошол ар бир классты давай катышкыла деп, ошолорго китептерди берип, каттап аларды. Аябай жакшы аракет кылып беришти мугалимдер. Ошол мугалимдер жалпы жамаат менен катышып беришти. Баарыңыздарга рахмат. Азыр эми ошол жалпы катышуучунун ичинен мугалим данектен токойду көрөт китебинен 5-чи орунду ээлегендиги үчүн Адыл кызы Анара сыйланат. Эжейибиз. Мугалим данектен токойду көрөт китебинен 4-чү орунду ээлегендиги үчүн Төлөнбаева Жумагүл эжейибиз сыйланат. Мугалим данектен токойду көрөт китебинен 3-чү орунду ээлегендиги үчүн Жумабаева Зейнеп эжейибиз сыйланат. Telefon menен эжеге жакшы байланыштырайлы буюрса. Жаңы телефон менен. Эми мугалим данектен токойду көрөт китебинен 2-чи орунду ээлегендиги үчүн Шанаев Улан агай. Агайларды уяктырып отур. Кол чалбаңыздар. Планшет менен азыр мамлекет башчыбыз Садыр Жапаров да планшет менен колдонуп атпайбы агай? Сиз да планшетке өтүңүз эми. Мугалим данектен токойду көрөт китебинен баш байгени жеңип 1-чи орунду ээлегендиги үчүн Батырова Феруза эжеге сыйланат. Катуу кол коюңуздар эжеге. Мугалимдер боюнча да сынак 1-чи орун менен Улан агай менен Феруза эженин баллы тең болуп калды да.
Анан Кудайдын бир кудуретин айткым келип атат ушул жерде. Ферuz эжеке айтып атпайбы? Ферuz эжеке да текшерүүдө болду да, организатор завуч катары. Анан ушу агайларды сыйлап, азыр мектептерде агайлар аз болуп атат. Ушул агайга эле берип койгон ноутбукту деп атпайбы? Анан мен айттым, жок, конкурста 1 ай мурун жазылган, конкурстун жобосунда. Эгерде бал тең болуп калса, Чүчү Булаттын негизинде кийинки орундар аныкталат дедим да. Деп Аллах Тааланын алдында карасаңыз кичипейли кылган үчүн Чүчү Булакта кайра эжекеге түшүп болуп атат да, 1-орунчу. Ошол барыңыздар. Көп чыкпай. Бизде мына Чымбай деген Instagram баракча бар. Ошого баарыбыз катталып, Чымбайдагы жакшы маалыматтарын Берик деген инибиз, анан бир Нурсултан деген инибиз бар. Булар менен кээде ушул жакшы бир маалыматты конкурс боюнча конкурсту жыйынтыктап чыгарып турушту, рекламаларын чыгарып турушту. Азыркы учурда маалымат эң маанилүү болуп атпайбы? Ушул инилерибизге да рахмат айтып коеюн. Мына кичинекей блокнот болсо дагы куттуктап коеюн. Рахмат, кызматтык жүрө бергиле, айбат. Биандыр. Ушундай жигиттер көрдүңүздөр мына конкурстун негизинде мыкты окуучуларыбызды аныктап алдык. Эми буюрса мен ушул убакыттан пайдаланып айтып коеюн. Мен өзүм бир мындай жатаканада жашаганмын, жакшы эл үчүн күйгөн биздин байкелер бар Кыргызстанда, ар бир областта. Балдар жатаканасы бар, кыздар жатаканасы бар. Мен ушурдан пайдаланып айтып коеюн. Быйыл кимдин баласы 11-класс болсо, байланышыңыздар, эгерде шаарда үй жок болсо, мен сүйлөшүп, ошондой балдар жатаканасы өзүнчө, кыздар жатаканасы өзүнчө, мен ошол жака жайгаштырып балдарды университетке өткөнгө да мен болгон жардам берем. Ошон үчүн ушундай жигиттерибизди аныктап алды, көрдүңүздөрбү? Эми ушулар биздин кадрда мына 35 суроодон 34-тү турат. Анан бул Ферuz эжеке билет экен да. 1-орунду алган окуучулар айтып атат да, булар сабак эле жакшы өзү. Булар алыш керек эле деп, уже булар алганда эле эме болуп атат. Мындай таң калган жок да, себеби мурунку окуулары да жакшы экен да. Ошон үчүн айтайын деген, ушундай айылдан чыккан жакшы аракетчил университетке окуйт деген балдарга бизге байланыша бериңиздер. Биз ошо Бишкектегилер буюрса колдон келген жардамды берип, университетке өткөзүп, жатакана таап берип, мындай чоң иш алып баралы буюрса. Азыр эми сиз сүйлөп берип коюңуз, анан кетпей туруңуз. Бул жакта Насыр Дамыл экөөңүздөргө жыйынтыктоо сөздү беребиз. Андан кийин дуа кылып коесуздар экөөңүздөр. Анан жалпы жыйынтыктайбыз. Сабыр кылып бергениңиздерге рахмат баарыңыздарга. Тыяндар, балам атың жакшы турбайбы? Атаң койду эле, атаң койду эле. Атаң мана ким баласың сен? Кайсы? О, айтамын, мынча кодо деп. Молодец. Sen çamadan mı ne kartayla çekiyorsun ya? Ya vakıf cidden. Men niyet kılıp koydum öyle, o uydan çıkkanda Bişkekten. Ama mesela jetsem o şu işara katışıp kalsam, şu birinci orunda bir bilet verirsem bol sokakta kalivert desem, kalivertimiz ötpek de koygan. Ben makul dedim onda. Ben bari bu düşündü de kaça vermeli pensiyeler de koydu. Ne olsun ладно. Devandırız. Balam, kana sen mangayçı elge böyle durgan prizim yok. Sana prizim var balam. Sen aytçı, men sana hazır ne padarak etem? Bilip atça. 3 yolu fabrika, 3 yolu. Oylanıptır. Burası kızık konusunda dedi. Ya aytmayın. Bata? Yok. Bata intak böyle. Eko kaldı. Ooo yatağım. Yedim bari kanı verdi. Yürü kaldı. Tapsan da tapmasan da verem. Ben özüm. Bu da şey емес, так burada. Ayt birine var. Torka.
Ne? Maşina diye görme. Bir maşinam var. Gayret etsin gerek. Telefon? Bolmadı. Tapmadın. Anda uşunday. Bala men bere turgan priz men üçün kımbat ele. No sen üçün mundan da kımbat boluş gerek. Sen menin yaşım 78'e çıktım. 78'in çayını içtim, anın cevaptam. Buganda. Uşu birincide menin yaşıma jet, aman sen den sorup versen, ömürüm uzun bolsun, menin yaşımdan da ötüp ket. Endi 120 aydan da kırpak bolat. Ben 101 oladi. 101 geçip ömürüm versin. Anam meni istep jür. Şunday akşam babam harip kalgan eken ata başka ispere vere almaydı anam kolundağı saatın beren dedi deyse saat veremez bana. Bu saat kümede yapağız ki saat özümün pensiyamı alganım çoğuldum. Taşta uşunu ben sana belik kılıp verim gerek olam. Sınıfı azaltın en çok belegi olmuşsun. Azalarsın. Doğru. Yaxşılık işler için şunday sürprizler çıkıverdi eкен да. Азыр энди маңызды bir эскертүү айтып коеюн. Мына жеңүүчүлөр кетип калгандар болсо да чакырсаңыздар урматтуу элер. Азыр ЭЛТР келген, азыр бүтүргөндөн кийин дуа берген деген. Алганыңыздар бара берсеңиздер болот. Жеңүүчүлөр мына атайын жасалды мектеп жетекчи тарабынан ушул баллердин алдында сиздер интервью бересиздер. Негизи сахнага чыгып ошол жеңүүчүлөрдү биринчи орун алгандардын сезимдерин мындай угалы дедик эле элдин баары уксун депчи. Бирок программабыз узак болуп кеткен үчүн ушунча сабыр кылып отуруп берген үчүн дагы узатпайлы дедик. Эми бирок Чынбай деген жана Instagram баракчасы бар деп атпайбызбы? Ошого каттап алыңыздар. Ошол жака чыгат буйруса. Анан сиздерге да телевизиядан көрөсүздөр. Ошого биринчи орун алгандар, биринчи, экинчи, үчүнчү орун алгандар барыңыздар эле. Биринчи, экинчи, үчүнчү орун. Себеби баалуу белек болуп атпайбы? Ошолор бул жакта калгыла азыр бүткөндөн кийин силер өзүнчө интервью берип, сүйлөп, өзүнчө съемка болот. Анан ооба жеңгендеги сезим китептен эмне жакшы нерсе алдыңар, ошону уялбай айткыла. Себеби силерди көргөн башка окуучулар катышат да буйруса. Анан насыгаңла чыгып берсеңиз. Болбойт буйруса. Рахмат сиздерге. Насыгаңла силер дуадан кийин сүйлөнүлбөйт го, ошон үчүн акыркы сөзүмдү айтып коеюн. Мен алып барчу эмесмин, жөнөкөй эле мугалиммин, ачыгын айтып коеюн. Бирок эмнеге алып барчу болдум бүгүн, ошондо айтып коеюн. Себеби адамда ар кандай ой пикир болот да, жанагындай. Мен бирок ой пикирин мындан кийин кызыктырып айтып атпаймынбы? Бирок шайтан азгырат экен, ар кандай ой салат экен. Мугалимдер алып барышса болбойбу, жана башка деген. Мен бул ишти башында мугалим катары ошол спонсорлор аманат кылып мага берген үчүн бул иш чараны башынан бери программасын түзүп ушинткен үчүн кимдер канча кызмат кылды баарын билем да, жакындан билем да. Ошон үчүн алып баруучу болбосом дагы аракет кылып, ошол баарын ыраазы кылганга, баарын белгилегенге аракет кылдым. Ката кемчиликтер кетсе баарыңыздардан кечирим сурайм. Ошол толкунданып жакшы алып бара албадым. Буйруса кийинки жарыштарда мыкты мугалимдер алып баруучу болот. Анан ошол көрдүңүздөр толкунданып атып, ыраазычылык баракчаны унутуп калыптым. Ошону берип коеюн, азыр сиз сөз сүйлөп бериңиз. Ателене ыраазычылык баракчаны унутуп калыптым. Muhammed Mustafa Sallallahu kitabın ömür bayanı tanıdığım bunu aydan Peygamber Muhammed Sallallahu sebebi en birinci dost desen birinci en birinci biz söylüyoruz Allah'ın sürüşümüz gelirken ikincisi Peygamber Muhammed Sallallahu söyledi, üçüncüsü ata-eneklerini söyledi, dördüncüsü elinde yurtumdu dedi,
Adan keyin dikengler ayağımızı bazarga berip gittiler. Peygamber Muhammed sallallahu bu yönde daha bir okuya bir yolu Peygamber sallallahu sohbetler yazgan bolsun. Bazı Allah Teala şu den güç verip şu kitaplarda okup, oşon ev okup Peygamber sallallahu tarzını okup bilelim. Oşon özümüz yaşaş halkasına nasip etken bolsun. Andan da doğru Peygamber sallallahu düşken şu 30 para Kur'an'ı bari okup yürüyüp yatta oşona amal kılıp bu din ahirette baktı olsun bari nasip etken bolsun. Şu ul kısmına dedi oturup bardığımızdan Allah Teala şu ilimlerini ata edip oşo okan ilimimizden Allah Teala bu dünyada baktı çeşitli ahirette baktı çeşitli nasip etken bolsun. Salih-salihlerden bazı bağlayacak kadar şu Habib-i Kur'an, al-Mavlatlar, şu ayrıdan alım-davlatlar çıkıp, gelecekte şu yer çocuk başkanına bulduğu insanlar çıkışlar Allah Teala nasip etken olsun. Bazılar çıktı acı kavmına baktığı nasip etken olsun. Adaldan rızkını mol kılıp, berekeli kılıp versin Allah Teala nasip etken olsun. Aramdan saklar olmasın, Allah Teala özü tüz yoluna başlasın. Asmandan yerden gelen türlü bela kısıtlı Allah Teala saklasın. Bazıları bu dünyada sıylaşıp, yürüyüştü nasip etken olsun. Bazı cüretler doymakta işgalip, bu dünya ahirette baktığı sallat insanların katarlıdır. Rabbana atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabannar. Raditu billahi rabbil islam dinar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahmetka ya erhamer rahimin. Dua kıldım. Şuların bazı kabul olsun. Bu yerde benim sizlerge hata veriş bu kişinin aldığında bunun ne olduğunda dağı menen jaş bolgon men oğuzunda namazı var jagынан töp gelişte jigit koyra boldu ki fakat jigit sizde jakşınakay olup kalıpsız anısına endi tuğanlar men sizlerge kabulumdu aytaman oşonu sizler pataday kabul alıp koyuyorsunuz turan alın oşol mına şol bugünkü göz yüz görüşüp atkanımızga birinçiden Allah'a çeksiz şükür aytam. Oğru vakıla, sırtka vakıla ançam meydi kichine aksap baskandar olup da dem qarılıp nişova sürverme bile bu demjik dorusman etkanday da şu mına jerde jaşlardy gördüler kanday gana sonu boldu ministerlarını alıp atacak onun jogorku ılıyıkı mesela sanmıqlarına katışıp atacak olca çoğun nerse oşantın barıngарға ийгилик жаш келиндер эжекелер агайлар отурасыңар аксакалга барабуга ыйман берсин 25 жыл кызмат кылган жигит отурат анда чорный очкине тагы ошон үчүн Кудай кааласа эмдиги Кудай кааласа ушундай жакшылыктарыңарга келишти мага насип кылсын сенин ичинде жок ушта Алла Таала насип кылсын barıngарға кең пейіл кетпес дәулет берсін, не тілеген болсыған тілектеріңізді Алла Таала қабыл қылсын. Ел қараған жүзіңізді жер қаратпай Алла Таала омин. Не тілеген болсыған тілегіңізді жаш қарағыра барыңызды Алла Таала қабыл қылсын. Аллаху акбар. Чоң рахмат. Кандай болду, күттүңүз беле ушунча орун алам деп, анан китептен кандай маалыматтарды алдыңыз? Мындан кийин ушундай иш-чаралар өткөрүлүшүн каалайт белеңиз? Албетте бул эң жакшы иш-чара болду. Мына биз китептен такыр алыстап калган элек, окуучуларыбыз да өзүбүз дагы айыл дагы китепти алып окугандан кийин биз аябай таасирлендик. Жана бул китептен көп нерсени келечекте мугалим болуп иштейм деген жаштар үчүн өтө чоң таасирлүү китеп. Мына китеп анан окуучулар үчүн да өтө таасирлүү китеп болду. Мен ойлойм, бул албетте сөз сыйлыкта эмес, бирок biz ушуну тажрыйбада колдонушун сунуштайм жана ушул китепке айыл деген иштин бардык айылдарда уланышын каалар элем. Аты жөн кызмат ордуңуз? Мен өзүм ушул мектепте иштегениме 43 жыл болду. Жумабаева Зейнеп, математика мугалими. Агай сиз дагы жакшы даярдандым. Ушу китепти окуп бардык темаларды окуп даярданып чыктым. Канча убакыт даярдандыңыз? Канча жыл окудуңуз китепти? Китепти бир эле сыйра окудум. Анан кечээки эртең сынак боло турган күнү 12ге чейин окуп даярдандым. Күттүңүз беле? Жок дегенде 3-орунду алам деген өзү 2-орунду алдым. Аты жөн кызмат? Шанаев Улан, тарых мугалими болом, ушу Сарыков мектебинде. Мени карап сүйлөйсүң, канча сыйра окудуң, күттүң беле, кандай маалыматтарды алдың? Өзү почти 2 сыйра окугам.
Анан башынан айта 2 сыра окудум деп. 2 сыра окудум. Анан көп эле нерсени үйрөндүм бул китептин ичинен. Ошол ОРТга керектүү, өзү 11-классмын. Анан ошол ОРТга керектүү көп маалыматтарды алып алдым. Университеттен да ошо. Мен буга бир жума эле даярдангам. Өзү бир жума калганда ошо китеп келген. Ошо бир жумада ичинде китепти бир сыра эле окуп чыктым. Бир сыра болгону менен аны күн коюп, бардык жерлерине жакшы күн коюп окудум. Бирок экинчи орунду алам деп күткөн эмесмин да. Ошо сүйүнүп турам экинчи орунду алганым үчүн. Китепти ошо байкелер, биздин байкелерибиз, Чынбай айылдын байкелери уюштуруп атат деп ушул конкурс тууралуу окуп алдым. Андан кийин китепти негизинен алып караганда толук окуган жокмун. Өзүм мурда китеп окучумун, ошо Пайгамбардын өмүр баянын. Ошол базам менен келип эле тапшырдым. Биринчи орун күткөн эмесмин чындыгында. Китепти бул жакта айылда жашоочулар окуган жашоочулар утса керек деп аткам. Бул китепке айыл деген конкурс көптөгөн айылда сунуштайт элем. Жана ушундай конкурстар боло берсин. Жана ушуну конкурсту уюштуруп берген ага эжелерибизге рахмат. Жана бул конкурска мен 2 ай даярдандым. Бирок биринчи орун алам деп күткөн эмесмин. Даярданып жатып ошо суроолорду белгилеп биринчи орунду алып калдым. Иш-чараларга катыша белең, боло беле. 3-чү орунду алам деп күттүм беле. Канча убакыт даярдың? Китепти канча сыйра окудуң? Мен негизи 3-чү орунду алам деп. Катыраак сүйлөсө? Мен негизи 3-чү орунду алам деп күткөн эмесмин. Бул жактан жазгандан негизи бул жакта окуган окуучулар жакшы окуучу да окуучулар. Мен өзүм күткөн эмесмин, анан китепти 3 жолу окудум. Өзүм Бишкекте окугам. Мен бул тестке катышуума Сыргагай себепчи болду. Ошого катыш. Мен негизи буга чейин Кыргызстан боюнча китеп көйлөргө катышкам, китеп окууларга. Ошолор. Алар айыл боюнча алдыңыз, а сиз? Айыл тургундар үчүн кандай пайдасын берет экен, негизи өткөрүлүп туруш керек бекен? Мына аны окушуп атат. Ооба, жылда өткөрүлүп турса аябай жакшы бул. Жылда өткөрүлүп турса аябай жакшы бул. Балдарга жана айылга ошо уюштургандарга чоң рахмат. Жылда өткөрүлүп турса жакшы негизи. Бул балдар өсүп кетет. Азыр көп эле балдар жаман жакка кетет да, бул жакшы жолго үндөйт экен. Ошо айылыбызга рахмат. Китепти канча жыл окудуңуз, канча убакыт даярдандыңыз? Негизи даярданган эмесмин, мурда кичине окугам, ошол боюнча эле.